ойлосоң наркотикалық затсыз жашай албай баратамыз. Жашагым келет. Мындай таасирдүү спектакль Талас районундагы мектептердин жогорку класстарынын окуучуларына көрсөтүлдү. Анда жаштар баңгиликке кантип азгырылып кеткенин өздөрү да байкабай, ага көз каранды болуп, өмүрүн баңгиликке арнаган кейиштүү жашоосун чагылдырат. Максат жаштарды баңгилик, ичкилик жана тамеки чегүүдөн алыс болууга үндөө. Муунга өнүккөн күчтүү мамлекетти калтыруу сиздердин колуңуздарда. Жаштарды туура жашоого жана жаман жолдордон алыс болууга чакырган мындай демилге Талас райондук прокуратурасы тарабынан көтөрүлдү. Бул иш-чара башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тапшырмасы менен өлкө боюнча ишке ашырылып жатат. Жаш балдардын укугун коргоо профилактикалык иштерди жүргүзүү бул прокуратура органдарынын приоритеттүү багыты. Бул боюнча эле жылга ишти алып келебиз, ай сайын, жыл сайын алып келебиз. Бирок бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү ушу прокуратуранын демилгеси менен тартылып, мына Медетбеков атындагы драма театры тарабынан тартылган Жашагым келет спектаклин бүгүн ошо жаштарга жеткиликтүү болсун деп көрсөтөлү деп чечтик. Жашы жете элек балдардын укугу мамлекеттик деңгээлде камкордукка алынган. Ал эми алардын кылмыш жоопкерчилигинен алыстатуу прокуратура органдарынын негизги иш багыттарынан. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алууга багытталган иш-чарада сот органдарынын билим берүү жана облустук казыяттын өкүлдөрү катышып, балдар үчүн кеп кеңештерин беришти. Жаштарыбызга туура багыт бербесе, эртеңки келечекте үмүткүлүү болот. Бизге бул жерден район тарабынан келип өткөрүп берип жатат. Аябай жакшы, бул эми окуучуларга өтө чоң пайдасын тийгизет. Ал эми бүтүрүүчү класстар үчүн бул бүтүрүүчү класстар үлгү болгондуктан өзүнөн кийинки поколениега мындайча айтканда жакшы үлгүсүн көрсөтөт деген ишендебиз. Иш-чарага катышкандар баланы туура тарбиялоодо ата-энелердин орду эбегейси чоң экендиги белгиленип, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алууда жалпы коомчулук биргелешип иш алып баруу керектигин билдиришти. Мугалимдер эртең менен саат 8-тен саат 1-ге чейин алып отурабыз. Өзүбүздүн окуу процесси алып барабыз. Андан кийин ата-энелер менен көп убакыт болот да, ошо ата-эне жок, үйдө жок, башка жакка иштеп кеткен чет жактарга, ошонун негизинде ошо кылмыштуулук баланы жакшы көзөмөлдөгөн негизинен болуп атат деп ойлойм мен өзүмдүн оюмда. Мына биз ата-энелер катары жаштарды туура жолго салып, жакшылап тарбиялоого өтө зарыл учур келди деп, жетти деп мен өзүм эсептейм. Анан бул жерде жалаң эле мугалимдерди окутуп аткан лицейдеги мугалим мастерлерди күнөөлөбөстөн биз биринчи кезекте ата-энелер биринчи кезекте милдеттүүбүз деп ойлойм. Мектеп, ата-эне, анан кийин баягы күч органдары, милиция. Эгер ушулар менен биз тыгыз иштесек, бул кичине болсо жардам болот да. Анан кийин биздин азыркы учурдагы талап эмне болуп атпайбы, балдарыбыздын тарбиясына көнбөстөн баягы көчөнүн тарбиясы өтүп барат. Бирден бир эсеп бул ата-энеге күнөөлүү буга. Анткени өз убагында жакшылап көзөмөлдө алып атырбыз. Жолугушууда кылмыш жоопкерчилигине жашы жете электер 14 жашынан тартып тартылаары. Бул алардын бүтүндөй өмүрүнө кедергисин тийгизе тургандыгы белгиленип, бейбаштык жана уурдап тоноочулук, баңгиликтен оолак болуу жагы белгиленди. Рахат Бишелиева, Мелис Элебесов, Талас району.